Добрый вечер. Здравствуйте. Отрезом поедешь за моей машиной? Сюда? В смысле сюда? Отсюда. Не, вы заказывали сейчас? Это да, ты ко мне приехал. Да. Я говорю, трезвым поедешь? Машину Ну, здесь оставим, ребята здесь тебя выпустят без проблем. Поеду. X2 я тебе заплачу. Сколько там? Так. Сейчас. Сколько дадите? X2. Ну, сколько там стоит? Ну, здесь совсем мало. X2 будет обратно мне на такси ехать. А сколько стоит? Я не вижу просто цены. Но я пока тоже не вижу. Надо начать для этого поездку. Блин, ну как, я же должен видеть цены. Да. Сколько там вот? У вас же показывает. У вас страховка открытая? У меня не прям показывает. А, вот, наличными 2130. Ну, 4000 мало будет? Да. Ну, 5 дам. На такси, ну, как раз там 1000 на такси. Страховка открытая у вас? Нет, страховка мой вопрос. Если менты остановят, я решу вопрос. За 5. И, блин. Здесь еще парковку надо платить, да? Парковку я плачу здесь. Хорошо, давайте заеду. Достор, анан парк боюнча силерге келечек таксопаркын сунуштап жүрөм. Эгер кимден ким жакшы ишеничтүү парк издеген болсо. Келечек таксопаркка азыр лимит бүтүп атканга жараша трудовой договор менен кошуп атат. Трудовой договордун баасы суткасына 300 рубль жана 2% парктын комиссиясы менен. Жана ошондой эле парковый самозанятый болуп кошулсаңар болот, 1% парктын комиссиясы менен. Же болбосо эскиче эле эч кандай парковый самозанятый болбой эле, трудовой договор албай эле, Яндекстин офисине барбай эле кошулсаңар болот. 3% жана ошондой эле 4% парктын комиссиясы менен. Экранда көрүп турган номерлерге чалып, жазып, толук маалымат алып кошулуп иштесеңиздер болот, достор. Здравствуйте. Спасибо, что дождались. Да, пожалуйста. Пожалуйста. Берзарина. Ага. Ассаламу алейкум туугандар, ассаламу алейкум достор, кандайсыңар? Бул эмне машина айдап алган, буга эмне болуп кетти деп таң калып атасыңарбы? Азыр айтып берем, достор. Внуково келип калдым. 34 минута 2444 рубль. Завершаем. 1.66 ушундай коэффициент менен берген. Оюмда бир 3-4 миң чыгып кетет деген ой бар го. Огону 2444 рубль чыкты. Бул район немеден алып келдим. Өзүм районуман, народного ополчениядан. Кечөтөн бери иштеп жүрөм. Анан тартсамбы, тартпасамбы, эмне кылсам деп могул камерамды дагы каяка орноторумду билбей ошентип жүрүп, ишти баштап кетип, иштеп антип метип жүрүп. Анан кыскача болсо да бир тартып коеюн. Анан силерге шашпай бир жакшы смена чыгарып берем деген ой кетти. Аризо айдап жүрөм, достор. Комфорт плюста иштеп, 2 күн болуп атат, экинчи күн уже иштеп жүрөм. Буга чейин кече күнү албайм. Bundan тындырбай эле заказ бере берет экен ошентипчи. Буга чейин кече күндө башка бир машина айдадым. Жили Рей Исрей билем, неле, ушундай бир машина. Короче, ал болбоду. Анан кече күнү барып, кайра бул Аризого алмаштырып, Белес паркын билесиңер, ошо Белес паркы машина менен пока машина берип атат ошентипчи. Эмне болуп бияка отуруп калдым. Комфорт плюска. Элит жабылды. Меники полный бизнес, премьер, элит, бүт тарифтер жабылды. Рейтинг түшүп кетти. Баягы суббота күнү акыркы күн иштедим. Суббота күнү иштеп, суббота заказ көп болгондон телтейип заказ албай, пропускать этип, заказга барып отмена кылып, бир 4 заказды отмена алгам. Экөөнү пассажирлар менен бир аз ызылдашып, конфликт болуп,
пассажирларга отмена кылдырып, алар менин көзүмчө эле жалоба сетип аткан. Шылса ошонун аркасы менен Яндекс, короче, блокнул. Мени блокко тыкты, рейтингди вообще түшүрүп салыптыр 481-ге. Анан рейтингди көтөрүп алып, бир 90-го чейин чыгарып алып, анан кайра чыгайын дедим элитке. Рисковать этпеле. Пока мен пересдача кылып туруп эле чыксам болмок. 150 поездка бермек. Анан рисковать этпеле. Баягы 150 поездканын ичинде бир низкий оценка болсо, уже 6 айга блокировкага кетесиң да. Ошого рисковать этпей эле, мондай эле заодно көбүңөр жазып каласыңар, кыйналбай эле, жаның кыйнабай эле комфорт плюска иштебейсиңби? Заработок бирдей эле экен го депчи. Заодно комфорт плюсту көрөйүнчү дедим. Көптөн бери канча жыл болду уже иштей элегимечи. Сагынып да калыптырмын. Бир расслабоо менен конкретно иштеп алайынчы дедим. Ошол достор, алдыңкы сменаларда буюрса, эгер ушундан да тартып берейин, ушул жагда кызык болсо, жазгыла сөзсүз. Тартып берем, а так эми комфорт плюсту көп эле балдар тартат, көрүп эле жүрөсүңөр. Анан жок деме эле кой десеңер, тартпай деле кое берем. Комментарийге аз сөзсүз оюңарды жаза кеткиле. Ошол достор, зикир эмне болду? Зикирди дос баламдыкы эмес беле. Дос балам как раз кече күнү Кыргызстандан келди. Дос балам алып барып бердим. Менде канча баягы суббота күнү эле блокировка болгом, ошондон бери үйдө турду. Анан кече күнү дос балага алып барып бердим, ал өзү пока айдап турат. Мен любой күнү, кайсы күнү аккаунтумду ачам, тарифтерди. Ошол күнү келип айдап кет деди. Ошол сурагандар көп болду. Берип мен айдап турайын, тиги айдап турайын, бул айдап турайын болупчу. Мен машинам болбогондон кийин мен бере койбойм да. Дос бала өзүм эле айдап турайын анда. Как раз жумуштарым бар, ары бери айдап турганга деп алды өзү пока. Ошол достор, дагы эмне айтып берейин. Зик эми Аризону көрсөтүп бергенде билесиңер да, Аризо кандай машина экенин, муну обзор кылып көрсөтүп беришин деле кереги жок. Только ошо оюңар жазгыла. Дальнейшем дагы смена ушу Аризо менен тартып берейинби? Биринчи смена, экинчи смена, үчүнчү смена, муну да серия кылып салайынбы, кандай кылайын? Мында көпкө отурбайм го дейм. Бир жума плюс минус бир 10 күн иштейм го дейм. Рейтингди көтөргөнгө чейин эле. Андан кийин кайра эле зикирге чыгабыз. Ошол алдыда көрүп турабыз. Дагы эми кечөтөн бери иштеп жүрөм деп атпаймынбы? Анан азыр дагы 1-2-3 заказ кылам го дейм. Ошо менен үйгө кетем го. Саат азыр канча болду? Саат 5 болду. Ошо дагы 1-2 заказ кылат окшоймун. Пробка башталгыча үйгө кетип калайын. Пока что ночто иштеп турам го дейм. Ошо түштөн кийин чыгып, түнгө чейин, буга чейин иштеп эле болчумун. Кече ошо саат 12-1-лерге иштеп аткам. Бүгүн кичине кармалып калдым. Жанагы неме боюнча алдыда көрдүңөр болуш керек. Трезвый водитель деп 5000 берем деп сүйлөшпөдүк беле. 6,5 миң берди. Обратно таксини чакырып берди 1,5 миңгечи. 5000 таза калды. Анан 12ден кийин азыр канчага иштептирмин? 3800 рубль 3 заказ. Тиги плюс 5000. 12ге чейин расходторду полный жапкам. Бул машинаны деле пасойский арзан эле берди. Кымбат деле эмес. Ошол, короче, көп сүйлөбөй, дагы алдыда эстегендер, эске бир нерсе келсе, ошолорду айтып берем. Кеттик. Шереметьево, терминал Б. Б, да. Утренние рейсы. Шереметьево келип калдым. 40 минута 2383 рубль. Почти 50 километр. 47-48 километр. Юго-западтан. Приоритет повышен. Вы завершили долгую поездку, дейт. Приоритетті қанша көтеріп қойды? Жетіге көтеріп қойды. 5ке чейин түшіп қалған болчу да. Домой тартып қойғам. Жана Внуковадан неме кирбей эле. Неле? Парковкага проводник албай эле ылдый түштүм да юго-западка. Анан юго-западтан домой тартып коюп, прямо ошо метро юго-западтын жанынан эле
ушу заказды алдым. Еще коэффициент менен 1.66. Баягы берки бизнес премьер элитте көнүп алып турмун да кичине коэффициент менен берсе эле жирный чыгып кетет ал жактачы. Бул жакта 1.66 менен берип атса, о деп оюңда бир 3-4 миңди жок дегенде элестетип ийсең эле ушинтип 2300 рубль чыгат экен да. Бул жакта бир жок дегенде 2ден үйдө алыш керек окшойт. Но эми бул деле мага таң калыштуу бир жаңылык эмес, просто көптөн бери иштебеген үчүн кичине бааларын унутуп калыптырмын. Атак эми эконом комфорт плюста бир бери жагы бир 5 жылдык өмүрүм өтүп кеткен. Эмгек сиңирип койгон бул жакачы. Просто көптөн бери иштебеген үчүн кичине унутуп калыптырмын. Ошол достор, саат канча болуп атат? Саат 6-дан 8 мүнөт өтүп атыптыр. Бул жакта деле короого кирбейм. Ылдый түшө берем. Домой тартып келген проводник деле бербейт да, проводник деле албайм эне. Андан көрө бул жактан заказ күткөндөн көрө ылдый түшөйүн. Рейтинг көтөрүлүп калыптыр. 482ге, 481ге түшүп калган да. Уже мына бир сменада 482ге көтөрүлүптүр. 22 июль. 3 оценка алыптырмын. 22-сине бүгүн 23-ү. 3 эле оценка, блин. Мен көбүрөөк оценка алышым керек. Бир күндө жок дегенде 5тен оценка алышым керек. Чтоб рейтингди бат-баттан көтөргөнгөчө өзүм заказ кыла коюу, барып келки, ошентип бир нерсе кылбаса болбойт. Бир жума 10 күндүн ичинде рейтингди көтөрүп, пересдача кылып, кайра отурушум керек. Бирок рейтингди көтөргөнүм менен пересдача дагы бар да. Проводник берип атат, албайм проводникти. Пересдачадан өтө алабызбы десең, анткени уже грубый нарушениялар болуп атат. Өткөрбөй да курушум мүмкүн, назбачы. Өткөрбөй койсо иштей беребиз бул жакта. Комсомольская площадь. Да, вокзал Казанский. Казанский, да? Казанский вокзалга келип калдым. 1471 рубль. 25 минута. Комфорт плюс детское кресло. Блин, жанды койбой, арт-артынан заказ берип атат. Мен заказ алгым келбей атат, үй жакка кетким келип атат, не то жактарга заказ берип атат. Приоритет превышен деп чыгат. Мен кайра приоритетим монтип заказ пропускать этсем түшөт. Ленинградский вокзал, базар жок. Краснопресненская набережная, үй жакка как раз болуп кетти бул жагычы. Москва-Сити да Краснопресненская набережнаячы. Аны таштайм да, дальше үйгө кирип кетет экенмин. Москва-Ситиден ары мага үй жакка чейин канча 3 километр, 4 километр ушундай эле да. Ошо менен жумушту бүттү кылам. Могу заказ таштайын, анан силерге от души бир отчет чыгарып берейин, кеттигенде. Plaza Garden 16 минута 574 рубль. Краснопресненская набережная. Линиядан чыгып коюп, ушинтипчте баратканда линиядан чыгып коюш керек экен. Анан бул тарифте эмнени байкадым, коэффициент колап иштеш керек экен. Желательно коэффициент менен, только так коэффициент менен алыпчы. А так коэффициент күнү түнү деле күйө берет экен көп жерлердечи. Анан ошентип иштебесе, зеленкалар менен иштесең, жалаң без коэффициент жумуш анча болчудай эмес, көп чуркап калчудай экенсиң. 12ден кийин 6 заказ 6729 рубль дейт. Буга плюс жана 5000 рубльди кошсом, трезвый водитель экенчи. Ал 6,5 миң берген, 1,5 миң рубль обратно такси менен келип, 5000 рубль алына чистой калган. 11729 рубльга иштептирмин. Бул 12ден кийин. 12ге чейин дагы бир 4000 рубль ушундайга иштегем, аны расходко чыгарып салайын. Аренда, бензин, тамак ашым. Арендасы канча десеңер, аренда неме? Пасойский кылып берди. 2,5 дейм. Белес паркты билесиңер да, ошол жанат Пасойский чисто от души эле деп кылып берди магачы. Дагы эмне? Ошол бүгүн 11729 рубль. 11 миң деп коюн, 700 дагы расходко чыгарып коюн. Бирок расходко бир эле жолу тамак иштим. Андан башка эчтеке деле, кофе деле, эчтеке деле кылган жокмун. Машина мойкада кылган жокмун.
дагы эмне. Ошол достор. Бүгүнкү жумушту ушу менен аяктадым. 7-ден 52 мүнөт өттү. Мындан ары үйгө тынч эле барып жатайын да. Түштөн кийин жумушка чыгам. Обязательно оюңарды комментарийге жаза кеткиле. Эмне кылайын, ушул тариф менен деле кызыктуу эмеспи? Тартып дальше чыгарып берейинби сменалардан же тим эле коеюнбу? Зикирге где-то бир плюс-минус бир 10 күндө кайтам. Ошого чейин рейтингди көтөрүп анан кайтам. Ошол соп болуп туруп, ырас эле болуп туруп, ушуну көрмөксүң, анан аркы берки деп те жазгандар чыгып калышы мүмкүн. Андай сөздөрүңөр өтпөйт, мага заранее айтып коюн. Зикир баягы элит тарифим жабылып калып, зикирден түшүп калганыма эч бир кайгырып, эч бир өкүнүп, эч бир кыжалат болуп антип аткан жерим жок. Эч кандай настроение болуп анткен жерим жок. Болот, мындай нерсе болуп турат. Өзүм кичине акыркы күндө слишком расслабон кармап кеткем. Көрүп билесиңер, дресс-код вообще кийбей, анан жанагынтип заказдар барып, пассажирларды башында жанагынтип 5 место болгондон кийин негизи по стандартам сервиста 5 салыш керек экен да. Анан барып 4 болуп калса салбай, алар менен спорт этип ызылдашып, только 3 салганда ушинтип отмена кылдырып, ошондой нерсе көп болуп кеткен акыркы күндөрчү. Анан ошого мына наказание болду. Ничего страшного, кайра барабыз, кайра кайтабыз. Ошол достор, кийинки видеодон көрүшкөнгө чейин анда.